Şu Taşkömür'e kelip kaldık. Prezidentke kayırılı jasap ketip atабыз. Uyatı жоқ sotтордун айынан. Үйүбүздү 1020 сомго сатып бөлүп алды. Госпошлина төлөттү, мыйзам чегинде караган жок. Президенттен келген катты, Ген прокуратурадан келген катты түкүрүп койду. Чатагыбыз жок деп. Эми азыр ошо кайрылуу жасап кетип атабыз 120 депутатка дагы. Бүт чоңдорго, Ген прокуратурага, министр МВДга Батырбеков Тилек мага тиешеси жок. 1020 сомдук расписка менен соттор менен коррупциялашып, үйүмү чечтирип, 1,5 миллионго сатып, бөлүп жеди. 2 жылдан бери талада калдым. Кыйналдым. Кече түнү муну элге рахмат о жерге үйүнө алып барып бизди мейман кылып азыр чыктык, кутум дагы ооруп атат. Давлением көтөрүлүп атат. Эмне кылабыз? Айла жок, барабыз да. Мына Ташкөмүр шаарында кетип атабыз. Эми мен мына ойлонуп туруп кетип атам. Мен мыйзам чегинде жашап, мээнеттерим эч кайтпады. Балдарымды окуттум, чоң балам юридическini бүткөн. Ишке барса Сулайманова жок, ол иш орун жок дейт. Чоңдордун балдарынын иш орunu болот. А бечара карапайым эл тапканын берип, тап кийбей ичпестен бала окуттум. Кайсы балам? 4 балам окуттум мен. Только Кыргызстанда төлөм төлөп жашадым мен. Ошо чөнтөгүн кургаттыр, жакыр кылып салдым. Үйүмдөн угдап кеткен акчаларымы. Мен ошону чечип берсин деп туруп 8 жылдан бери чуркалап жүрөм. Мага эч ким чечип бере албай атат. Акыры барып президентке барып такылды. Президентке жазсам катчысы жөнөтүп атат. Киргизиш вообще болбой киргизбейт экен. Президент эле болуп алып, депутат болуп алыш керек экен да элди алдап. Ушундай болуп калыптыр. Вообще ишенч калбаптыр да эч кимге.